Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы белгиленет. Президенттин кайрылуусу. Кийинки жылы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Бул туурасында президент Садыр Жапаров тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүнө карата кайрылуусунда билдирди. Ал тиешелүү жарлык чыгарарын айтып, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусун, анын түптөлүшүнүн оңойго турбаганын кийинки муун сөзсүз билиши зарыл экенин белгиледи. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшү экономикалык жана маданий жактан жалпы биригүүсүнө өбөлгө түзгөн, социалдык экономикалык кайра түзүү жана элди бириктирүү процесстерин тездеткен. Тарыхты билмейинче келечекти көрө билүү мүмкүн эмес деп айтылат. Анын сыңарында эртеңки жаркын келечегибиз үчүн ар бир кыргыз жараны өз тарых таржымалын так билип, ата-бабаларыбыз түптөп кеткен мамлекетибизди көздүн карагиндей сакташ абзел, деди Жапаров. Мамлекет башчы эгемен Кыргызстандын эли 3000 жылдан ашуун тарыхы бар дүйнөдөгү эң байыркы элдердин катарына кирээрин эске салган. Бүгүнкү мамлекетибизде Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов өңдүү интеллигенциябыздын өкүлдөрү түптөп кеткенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Тилекке каршы кайран кишилер кандуу репрессиянын курмандыгы болушкан. Ошондон улам 7 ноябрь дал ушул саясий репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленип келет, деди президент. Ошондой эле ал эгемен мамлекетибиздин телегейи тегиз, келечеги кең болушун тиледи. Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыкты кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы журналисттерди жана басма сөз кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов өз Facebook баракчасы аркылуу журналисттерди жана басма сөз кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Куттуктоо сөзүндө Самидинов мындай деген: урматтуу журналисттер жана басма сөз кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайм. Баарыбыз дүйнөнү маалымат башкарган заманда жашап жатабыз. Ар бирибиз ишибизди маалымат менен баштап, маалымат менен күндү жыйынтыктайбыз. Айтылган кабар адамдын, коомдун жана мамлекеттин маанайына, жүрүм турумуна жана чечимине таасир эткен зор күчкө айланды. Сиздер өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз салымыңыздарды кошуп жатасыздар. Кыргыз журналистикасына артылган милдетти ишенимдүү аткарып келесиздер. Азыр кыргыз өлкөсү үчүн тынчтык, туруктуулук, элдин ынтымагы баарынан кымбат. Ошондуктан журналисттер да баарыбыздын мекенибиздин келечеги үчүн жоопкерчиликти бөлүшүүгө милдеттүү. Сөз эркиндиги өлкөбүздүн негизги жетишкендиктеринин бири. Эркиндик жоопкерчиликти жана калыстыкты талап кылат. Мамлекеттеги окуяларды чагылдырууда объективдүү жана ар тараптуу болууну каалайм. Сиздердин мекенчилдик позицияларда жогорку чыгармачыл дарамет менен жасаган ишиңиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздерге бекем ден соолук, бакубатчылык, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Урматтоо менен Манасбек Самидинов, деп сөзүн жыйынтыктаган. Мен бир гана желекти тааныйм. Айсулуу Тыныбекова желекти өзгөртүү идеясын колдогон жок. Күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кочкор районунун жаштары менен жолугушту. Сүйлөшүү учурунда ал мамлекеттик желекти өзгөртүү идеясына кандай карай турганын сурашкан. Буга спортчу мындай деп жооп берген: Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир гана желекти тааныдым. Биз ушундай аракеттерди жасап, аны толкундантканга аракет кылабыз. Мен ушул туунун астында ийгиликтерди жаратып жатам, деген балбан Айсулуу Тыныбекова. Кыргызстанда алдыда өлкөнүн мамлекеттик желегин өзгөртүү кызуу талкууланууда. Эске сала кетсек, желекти өзгөртүү демилгесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев көтөргөн. Демилгечилердин айтымында күндүн нурун тууралоо желекти жакшыртууга багытталган. Бирок социалдык тармактын колдонуучулары бул сунушка макул эмес. Бул боюнча президент да өз оюн билдирген. Садыр Жапаровдун айтымында жалпысынан ал идеяны колдойт. Бул өзгөртүүнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да колдоду. Ал туу күн кармага окшобой жаркыраган күндүн элесин бериш керек деп айткан эле. Кочкор районунда Айсулуу Тыныбекова атындагы спорт борбору ачылып, спортчу райондогу мектеп окуучулары менен жолугуп, мастер-класстарды өткөрүү үчүн келген. Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандагы эң титулдуу спортчулардын бири.
bir neçe unikaldуу жетишкендиктердин ээси. 2022-жылы Токиодо өткөн Олимпиадада күмүш, былтыр Улан-Батордо күрөш боюнча Азия чемпионатында күмүш, 2023-жылы Астанада алтын утуп 5 жолку титулдун ээси болгон. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча Азиянын эң мыкты балбаны деп табылган. Бириккен күрөш дүйнөсү балбандардын дүйнөлүк рейтингин жарыялаган, ал Кытайда өткөн Азия оюндарынын жыйынтыгы боюнча түзүлгөн. Биринчи орундарда Жоломан Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Айсулуу Тыныбековалар Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында. Биринчи орундуктарды Жоломан Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Айсулуу Тыныбековалар камсыздашууда. Биз алдык аманатыңыздарды, Алла ыраазы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына Түркияга кетүү үчүн дагы $12,000 каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлоймун, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми $12,000 калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыгер карабай берип туруп, дарчы орум айыгып кетсин. Ошто 3 жоокер жол кырсыгына кабылып, бирөө өмүрт кетти. Ош облусунда 3 аскер кызматкери жол кырсыгына кабылып, бирөө каза болду. Бул туурасында Коргоо министрлигинде өздүк булактар билдирди. Алардын айтымында бүгүн түндө саат 12:40 чамасында Кара Суу районунун 30 Адыр айылында катардагы 3 жоокер кырсыкка учураган. Анын кесепетинен бирөө өмүрт кеткен, экөө азыркы тапта Ош облустук ооруканасында оор абалда жатат. Коргоо министрлигинин маалымат кызматы аталган каргашка катталганын тастыктап, аскерлер бараткан жеңил унаа жүк ташуучу фура менен кагышканын кошумчалаган. Бишкекте 2 айдан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бишкекте 2 айдан ашык убакыттан бери дайынсыз болуп изделип жаткан ВД аттуу кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынан маалымдашты. Кыз ушул жылдын 31-августунда 7-Кичи райондагы үйүнөн чыгып кеткен, ошол бойдон дайыны билинген эмес. 4-ноябрда милицияга шаардагы ботаникалык бакчада кыздын жансыз денеси жатканы, ал өзүн өлтүргөндүгү боюнча маалымат түшкөн. Милициянын денесинде так кыйноонун белгилери жок экенин билдирди. Кыздын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн тергөө иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Бишкекте автобустун айдоочусу дөңгөлөккө заара ушатып жаткан сүрөт тарады. Номер 6 автобустун айдоочусу автобустун дөңгөлөктөрүнө заара ушатып жатат. Бул тууралуу күбө журналисттерге сүрөт менен бөлүшкөн. Сүрөт Туңгуч Кичи районунда автобустар токтоочу жайда тартылган.
4-үнчү бийлик бойдон калат. Жапаров журналисттерди куттуктады. Президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Өлкө башчы маалымат алмашуу чагылгандай тездик менен жүрүп жаткан мезгилде журналисттердин орду өзгөчө мааниге ээ экенин айтты. Мындай шартта окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөй турганын белгиледи. Анткени менен көп кылымдык басма салты жана ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарын басып өткөн тарыхы жоголгон жок деп ишенем. 4-үнчү бийликтин күчү буга чейин да замандын кубаттуу кыймылдаткычы болуп келген. Мындан ары да кала берет, деди Жапаров. Ошондой эле ал ишенимдүүлүк, объективдүүлүк жана ыкчамдыкка таянып иштеген адистердин эмгегин жогору баалай турганын билдирген. Тандаган кесибиңиздерге ак ниет мамиле кылып кесипкөйлүүлүктү туу тутуп коомубуздун туура багытта өнүгүшүнө берилүү менен кызмат өтөп келе жаткандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Журналисттер күнүн жалпы майрам деп атасак да жарашат. Анткени азыркы коомду маалыматсыз, маалымат каражаттарысыз болуп жаткан окуяларга кесипкөй көз карашсыз элестетүү кыйын, деген президент. Мамлекет башчы курч калем ээлери ар дайым калсыктан тайбай, тараптардын кызыкчылыктарын тең салмактап, коомдо адилет пикирди жаратаарына тилектештигин билдирди. Бишкекте дүкөндөн 64 телефон, 6 ноутбук уурдоого шектүүлөр кармалды. Бишкекте уурулукка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Бишкек милициясынан билдиришти. 13 октябрда Сверлов райондук ички иштер баш башкармалыгына жаран кайрылып, белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү суранган. Анда 13 октябрга караган түнү Күйүк проспектисинде жайгашкан дүкөндөрдүн бирине терезенин тосмосун бузуп кирип, жалпы суммасы 5 миллион сомду түзгөн 6 ноутбук, ар кандай түрдөгү 64 уюлдук телефондорду уурдап кетишкени айтылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 205-биринеси уурдоого ылайык кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары мурда бир нече жолу соттолгон. 1976, 1996 жана 2002 жылы туулган шектүүлөр аныкталган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Борбор калаадагы күрөкканалардан 5тен ашык уюлдук телефондор далилдеп табылып, кылмыш ишине кошулган. Белбөө күрөш боюнча курама ээлер аралык белдеште 8 күмүш медаль жеңди. Кыргыз Республикасынын белбөө күрөшү боюнча курама командасынын мүчөлөрү Казань шаарында Орусияда өткөн ээлер аралык белдеште 8 күмүш медаль жеңишти. Жеңүүчүлөрдүн тизмеси: 57 кг салмакта Нурданбек Курманбек уулу, 62 кг салмакта Толубай Шүкүров, 68 кг салмакта Калысбек Каюмов, 75 кг салмакта Молдубек Муратбек уулу, 82 кг салмакта Мыктыбек Өмүрзак уулу, 90 кг салмакта Болотбек Туратов, 100 кг салмакта Сыймык Чубак уулу, 100 кгдан ашык салмакта Тилек Куралов. Мелдеш 2 ноябрдан 5 ноябрь күндөрү өтүп, ага 12 мамлекеттен спортчулар катышты. Кыргызстандын курама командасы жалпы командалык эсепте 2-орунду ээледи. Курам Жеңишбек Токтоназаровдун жетекчилиги алдында мелдешке катышууда. Бишкекте Абсамат Масалиевдин 90 жылдык мааракеси өттү. Жапаровдун сөзү: Бишкекте президенттин катышуусунда көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдык мааракесине арналган иш-чара өттү. Бул туурасында өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Садыр Жапаров Масалиев катардагы шахты кызматкеринин мамлекет башчысына чейин ардактуу, ары жоопкерчиликтүү жолду басып өткөнүн белгиледи. Бир чети замандаш, бир чети кесиптеш болуп партиялык кызмат чөйрөсүндө чогуу иштегендер аны Тооген өнөр жай тармагынын бирден бир мыктадиси, катаал жолдо такшалган партиялык жетекчи, караламан калктын калың катмарына жакын адам, ашыкча дөөлөт, байлык күтпөгөн, принципиалдуу кара кылдык ак жарган, чынчыл, атуул болгонун баса айтуу менен абдан урматтап эскерип келишет. Алардын айрымдары мына бүгүн арабызда отурасыздар, деп кайрылды президент. Ошондой эле мамлекет башчы ал саясий кыраакылыгы менен эл көйгөйүн илгиртпей түшүнүп, көптөгөн кыйынчылыктарды алдын ала көрө билгенин эскерди. Масалиевдин ишмердиги кайра куруу дооруна туш келип, кийин Совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстан эгемендигин алып менчиктештирүү башталганда ошол жерде эл кызыкчылыгын эске алууга катуу үндөгөн. Калпыстык болуп кетпесин, байлык тең бөлүнсүн, бай кедей болуп бөлүнүүгө жол бербейли деген философияны бекем карманган. Ал эми парламентарий катары өзүн көрсөтүп, кен байлыктарды таратууда болобу, менчиктештирүүдө болобу, кандай гана улуттуу маселеде болбосун, жалпы кыргыз калкынын калың катмарынын кызыкчылыгын эске алынышы керек деп уруан чакырып турган, деди Жапаров. Президенттин айтымында Масалиев Кыргызстанды жетектеп турган жылдары экономиканын бардык тармактарында туруктуу өсүштөр болгон, курулуш тармагы жанланган, натыйжада көптөгөн мектептер жана башка социалдык объектилер курулган, таш көмүрдөгү жарым өткөргүчтөр заводу курула баштаган. Ошентип өзүн тажрыйбалуу адис, иш билги жетекчи, акылман адам катары өз элинин келечеги, кийинки муундардын бакубат жашоо турмушу үчүн ак кызматын арнаган.